Аткылоо, качкандарды калкалоо, Донецк менен Луганскидеги кырдаал. РИА Новости Донецк жана Луганск өзүн-өзү жарыялаган элдик республикаларында абал курчуп жатканын кабарлады. Кырдаал тууралуу кыскача маалымат. Республикалардын атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөө жана координациялоо боюнча биргелешкен борбору 20 февралга караган түнү Украина Донецкини 17 ирет жана Луганскини 49 жолу аткылаганын билдирди. Анын ичинде Минск макулдашуусунда тыюу салынган ири калибрлүү миналар дагы колдонулганы белгиленди. Бүгүн АКШ президенти Джо Байден Украинадагы кырдаал боюнча улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрөт. Бул туурасында Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Байден Россиянын лидери Владимир Путин менен жолугууга даяр экенин айтты. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Киевдин макулдугу жана Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкциясы менен Донбасска тынчтыкты орнотуучуларды жибере алмак. Бул туурасында ЖККнын башкы катчысы Станислав Зась билдирди. Луганскинин күч түзүмдөрү качкындарды Россияга эвакуациялап жаткан темир жолдун астында турган автоунаадан жарылуучу зат табылганын билдирди. Саперлор келип аны зыянсыздандырган. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу Александр Чуприян Ростов облусуна жайгашкан Донбасстын тургундары бир жолку төлөмдөрдү ала баштаганын кабарлады. Россия ар бир качкынга 10 000 рубльдан берүүнү убадалаган. Украинанын кол салуу кооптуулугунан улам Донецк, Луганск эл республикасы деп өзүн-өзү жарыялаган аймактагы аялдар, балдар, кары картаңдар Ростов облусуна эвакуациялана баштады. Ошондой эле жалпы мобилизациялоо жарыяланды. Украинанын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000ден ашуун адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган. Орусия менен Беларус биргелешкен аскердик машыгуусун улантмай болушту. Орусия менен Беларус бүгүн 20 февралда жыйынтыкталары айтылган биргелешкен аскердик машыгуусун улантмай болушканын Беларус коргоо министри машыгуунун алгачкы жыйынтыгын жарыялап жатып билдирди. Муну ал эки өлкөнүн тышкы чек ара тилкесинде коңшулар аскердик активдүүлүгүн күчөтүп жатышат деп түшүндүрдү. 10 февралда башталган машыгуу алкагында Орусия бул аймакка бир катар аскердик бөлүктөрүн жана курал жарагын жайгаштырган. НАТО ал жердеги 30 000ге жакын аскерин Орусия Украинага кол салуу үчүн колдонушу мүмкүн деген кооптонуусун билдирүүдө. Москва мында ниети жоктугун айтууда. Ал эми жалпысынан батыш өлкөлөрүнүн маалыматтарына караганда Орусия Украина түндүгүнө, чыгышына жана түштүгүнө чек арага 150 000ден ашуун аскер кызматкерин жайгаштырды. Украинанын чабуулунан Луганскидеги 2 жай тургун көз жумду. Өзүн-өзү жарыялаган Луганск эл республикасынын Пионерская калктуу конушундагы Украинанын коопсуздук күчтөрүнүн жасаган чабуулунан улам 2 киши көз жумду. Бул тууралуу РИА Новостиге элдик милиция кабарлаган. Жекшемби күнү эртең менен Украинанын куралдуу күчтөрү артиллериянын жардамы менен Северский Донецк дарыясынан өтөп, Пионерская конушунун аймагындагы элдик милициянын позициясына чабуул жасоого аракет кылганы айтылат. Тилекке каршы Киевдин аскерлеринин кол салуусунан 2 жай тургун каза таап, 5 үй талкаланды деп билдиришкен. Ал арада Россиянын тергөө комитетинин турагасы Александр Бастрыкин Донбасстагы жай тургундардын өлүмүнүн жагдайларын иликтөөнү тапшырды. 18 февралдагы кечки маалымат боюнча Луганскидеги 29 000 жашоочусу Россиянын чек арасын кесип өткөн суткада 4107 жаран коопсуз жайга көчүрүлдү. Учурда өзүн-өзү жарыялаган Донецк жана Луганск эл республикаларында абал курчуп жатат. Украинанын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000ден ашуун адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган. Деэскалация маселеси Беларустун борборунда байланыш тобунун жолугушуусунда талкууланып жатат. Негиз катары Минск келишим алынган. Документте конституциялык реформа жасоо, ок атууну токтотуу жана чектеш аймактан аскердик оор техниканы
операцияны артка кайтаруу каралган. Бул арада Украинанын бийлиги Донецк менен Луганск элдик республикасынын чек арасына армиясын көпчүлүк бөлүгөн топ-топ ок чыгарып, тыюу салынган техникаларды дагы колдонууда. Донбасстагы абалды АКШ менен НАТО курчутуп жатат. Алар Украинага курал-жарак жеткирип, аскер инструкторлорун алып келген. Москва аймакты куралга толтурууну токтотууга үндөп келет. Путин Донецк жана Луганскиден келген ар бир качкынга 10 000 рубльдан берүүнү тапшырды. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактарынан Ростов облусуна келген ар бир качкынга 10 000 рубльдан берүүнү тапшырды. Качкындарды жайгаштырууну көзөмөлдөө үчүн Ростов облусуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысынын милдетин аткаруучу жиберилди. Буга чейин Украинанын Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил республикалардын башчылары эвакуация жарыялашкан. Алар Украина аскерлери чабуул жасашы мүмкүн деп жөө келтирүүдө. Киев болсо чабуулга даярдык көргөнүн четке кагууда. Орусияга өтө тургандардын так саны айтыла элек. Донецкилик жикчилдин башчысы Денис Пушилин Россия 24 телеканалына курган маегинде бир эле Донецкиден келген качкындардын саны 100 000ге жетиши мүмкүн экенин четке каккан жок. Акыркы 2 күндөн бери Украина аскерлери менен жикчилдер бири-бирин аткылоодо деп айыптап келишет. 16 февралдын кечинен 17 февралдын таңына чейин гана эки кунун миссиясына кармашуу линиясында 500дөн ашык снаряддын жарылуусун каттаган. Жума күнү кечинде Донецк жикчилдеринин башчылары Донецк полициясынын башчысынын унаасы жарылганын жарыялашты. Машина жикчил бийликтер жайгашкан имараттын сыртына токтотулган. Эч ким зыян тарткан эмес. Сахарова борборунда жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аталган борбордо 19 февралдан тартып 2А деген өзүнчө өткөрмө бөлүмү ачылып иштей баштады. Бул чара Кыргызстандын жарандарына узун кезекти айланып өтүп, миграциялык борбор көрсөтүүчү кызматтардан тез өтүүгө жеңилдик берет. Кыргыз тарап Орусияга маселени тез арада чечкени үчүн ыраазычылык билдирет деп айтылат тимдин билдирүүсүндө. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине 17 февралда нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылган. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түшүк жаратып жатканы. Бул ЕЭП ичиндеги макулдашууларга карама-каршы келери тууралуу маселе 16 февралда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. ЕЭПке Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюшулган.